Адахан Кимсанбай үшін микрофон үйіп бергіле. Бүтін Кыргызстан Мадумаров. Ушул жерде bir канча сыныш пикирлер айтылды эле да. Урматтуу кесиптештер. Терең ой жүгүртүп көрсөк да, мына министрлер комитетинин кабинетинин төрагасы деп атат да. Бул коллегиалдуу орган. Биз министрлер кабинетинин деп жазышыбыз керек да. Жанагы мыйзам долбоорун киргизгенде дагы министрлер кабинетинин төрагасы киргизет дейт. Төрага киргизе албайт. Анын макамы болгону администрация жетекчиси. Министрлер кабинети киргизет. Токтом менен киргизет. Ал өзү жеке киргизе албайт. Редакциялык тараптан алып караганда, менимче министрлер кабинетинин деген сөз менимче туура болот. Себеп жеке инсан киргизе албайт. Кийин мындай бир түшүнбөстүк пайда болбош керек. Мына Адилет министрлигинен ким сиздер? Сиздер карасаңыздар. Жооп бересиздерби? Башта премьер-министр киргизет дебейт эле да. Премьер-министр өкмөттүн токтому менен сунуштайт. Азыр жеке инсанга ушундай укук берилип калган. Андай болбойт. Жеке инсанда андай укук президентте бар. Башка эч кайсы мына жогорку кеңештин депутатында бар. А башка жанакы мыйзам демилгелөө мүмкүнчүлүгү башка инсандарда жок. Конституциялык соттагы, генерал баш прокуратурадагы коллегиалдуу, жамааттык чечим менен киргизишет, сунушту. Депутат жана президент гана жеке өзү мыйзам долбоорун сунуштай алат. Ушунда кийин жакшы элеке башка түшүнүк болуп калбаслык үчүн ушул жерден карап койсоңуздар, менимче артык баштык кылбайт. Рахмат.